Президент Садыр Жапаров Россиянын федералдык жыйынынын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенканы кабыл алды. Кыргыз-Россия кызматташтыгынын бир катар актуалдуу маселелери, анын ичинде эки өлкөнүн парламенттер аралык байланыштарын өнүктүрүү боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Валентина Матвиенканы жылуу кабыл алып, кыргыз-орус мамилелери оң динамикага ээ экенин жана жашоонун дээрлик бардык чөйрөсүн камтыганын белгиледи. Эки өлкөнүн мамилеси стратегиялык жана союздаштык мүнөзгө ээ. Бул контекстте президент Россиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга жакында болгон расмий сапары эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө маанилүү түрткү болгонун баса белгиледи. Учурдан пайдаланып, Садыр Жапаров Владимир Путинге ысык саламын жана жакшы каалоолорун жолдоду. Мамлекет башчысы парламенттер аралык кызматташууга токтолуп, Валентина Матвиенканын жеке колдоосу менен парламенттик дипломатия эки жактуу өз ара аракеттенүүнүн маанилүү каналына айланганын баса белгиледи. Жетекчиликтин жана депутаттардын деңгээлинде туруктуу байланыштар сакталууда. Өз кезегинде Россиянын федералдык жыйынынын Федерация кеңешинин башчысы Валентина Матвиенко Россиянын президенти Владимир Путиндин саламын айтты. Валентина Матвиенко россиялык тараптын өз ара кызыкчылык туудурган бир катар чөйрөлөрдө кызматташууну мындан ары кеңейтүүгө жана тереңдетүүгө кызыктарлыгын баса белгиледи. Бул контекстте ал Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы өз ара соода жүгүртүүнүн өсүшүнүн оң динамикасын белгилеген. Атап айтканда, Россия Федерациясынын федералдык жыйынынын Федерация кеңешинин төрайымы Кыргызстандагы инфраструктуралык долбоорлорду өз ара пайдалуу ишке ашырууга даяр россиялык ири компаниялардын зор кызыгуусун билдирди. Мындай кызыгуу бизнес, жагымдуу инвестициялык климат жана мамлекеттер аралык мамилелер бекем болгон жерге барууга умтуларын көрсөтүп турат. Сүйлөшүү учурунда ошондой эле Валентина Матвиенко өлкө башчысы Садыр Жапаровго өлкөдө орус тилин колдоого алып жаткандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, эки өлкөнүн жетекчилеринин демилгеси менен Кыргызстанда 9 заманбап кыргыз-орус мектебин куруу сыяктуу ийгиликтүү долбоор ишке ашырыла турганын баса белгиледи.